Assalamu алейкум, урматтуу достор, барыңыздарга чоң салам. Бүгүн буйруса дагы бир бактылуу инсан, тагыраак айтканда Айгерим эжеке үйлүү болуп турат. Мына ушул үйдү кайсы жактан алды десеңиздер, Бишкек шаарынан Ленинский районунан алды. Буйруса мына ушул эжекебизди азыр кандай жол менен, канча суммада алгандыгы жөнүндө бир аз силерге баян кылып беребиз. Үйдү дагы биргеликте көрсөтүп беребиз. Буйруса урматтуу достор, мынакей Айгерим эжекебиздин үйүнө дагы келдик. Буйруса азыр тыкылдатып чакыралы, үйүндө экен, келиңиз. Саламатсызбы эжеке? Үйүңүз кут болсун. Келечек операциядан келиңиз. Кирели? Айгерим эжеке, үйүңүз кут болсун. Үйүңүздө жакшылык тойлор болсун эжеке. Аты жөнүңүздү толук айтып койсоңуз. Мен Жунзалиева Айгерим Сартбаевна. Ташкөмүр шаарынан келдим. Ташкөмүрдөн болосуз. Ташкөмүрдөн болом. Бул жакта үйдө эм алып атасыз, бул жакта үйүңүз бар беле? Жок, эм алып атам. Үйүңүз эм алып атасыз, ошол үйүңүз майлуу сүттүү болсун дейли. Бул жерде үйүңүз жөнүндө бир аз маалымат берсеңиз, кайсы райондо жайгашкан? Гагарина көчөсү 139А. Шаарга жакын центр. Канча этаж? Канчанчы этажда? 9 этаждын 2 этаж. 2 этажында. Канча бөлмөлүү? Бир бөлмөлүү. Бир бөлмөлүү. Квадрат метр канча болуп калат эжеке ошондо? 44. 44 квадрат метр, Баракелди. Эми эжеке бир аз кооперативге кайталы. Биздин компанияны каяктан билдиңиз, каяктан уккансыз? Мен күйөө балам алып барды эле ал жака. Ушул жакта ушундай эме ачылыптыр депчи. Күйөө балаңыз алганбы өзү? Жок, өзү алган эмес. Күйөө балаңыз уккан, бирок сизди алып барган. Барганыңызда консультация өттүңүздөр. Консультация өткөн Гүлбар эже. Өткөнүңүздө сразу ишендиңиздерби? Ооба. Сразу ишендим. Кайсы убакытта келип очередке жазылдыңыздар? Мен сентябрдын 23-ü жазылгам. Кайсы убакытта келип калды очередиңиз? Очередим 4 ай 10 күнүнө келди да. 4 ай 10 күнүнө келди. Ошондо сиз биздин компания менен канча сомго договор түзгөнсүз? 2 миллион 200 түздүм эле. Анын канча пайызын баштапкы пайыздарды төлөдүңүз? 25% төлөдүм биринчи. Анан 4% эме. Вступительныйсыз, бир эле жолу алына турган акча. Ооба. Ал канча болуп калды? 88 миң. Общий 638 миң төлөдүм. 638 миң берип туруп, сиз очередке жазылган экенсиз анда. Очередиңиз келди. Очередиңиз келгенден кийин биздин компания канча акча берди сизге? Очередим келип, анан мен өзүм жумуштарыма байланыштуу 1-2 ай эметип калдым. Жок, биздин компания канча акча берди сиздерге? 2 миллион 200 миң. 2 миллион 200 миң 75%-ын берди. Ошол акчаны бергенден кийин 10 жылга бөлдү сизге. 10 жылга бөлгөндө канча соммо тийип калды айына? 15.750 сом. 10 жыл бою ошо 15.750 сом төлөй турган болдуңуз. Ошол убакта баягы акчаны берип койгондон кийин, первоначальный берип койгондон кийин коркподуңузбу эжеке? Жок, корккон жокмун. Коркуу сезим болбодубу? Бирөөлөр коркутпадыбы? Сен ушунча акчаны берип коюпсуң, бул жакта акчаны канча деген акчаны берип коюпсуң, жок болуп кетсем эмне болот? Компанияны таппай калсаң эмне болот деген суроолор болуп. Тааныштар ошентип атышты, мен корккон эле жокмун, Корккон жоксуз, ишендиңиз. 100% ишендиңиз. Үй акчаны берип койгондон кийин деле ишендиңиз. Ооба. Үй алышыңызга. Баракелде эжеке, үйүңүз да бир кут болсун дейли. Анан дагы Айгерим эжеке, үй тандоодон кыйналбадыңызбы? Үй издеген аябай кыйын экен. 1 айда издедик аябай. Очередиңиз келсе деле. Очеред келгенден кийин 1 айда аябай издедик. Анан силердин эме иштеген Марлен деген бала аябай мага жардам берди. Ошол издешип, табышып. Ушул үйдү тапканда ошол жигит жардам берди. Марлен деген силерде иштейт экен. Ошол. Рахмат. Анда ошол Марлен деген жигитке ыраазычылык айтат экенсиз үй тап бергениңизге. Марлен, рахмат сага. Ишиңе ийгилик. Эми көпчүлүк бизде элдер ишенбейт да. Бизде келечекте албай, эгерде бул алдап кетиши мүмкүн дегендерге сизден жооп болсун. Чынында эле ишенсе болот экен биздин компанияда эжеке? Ооба, ишенсе болот экен. Мен бат эле алдым. Канчалык деңгээлде ишенсе болот экен? 100% эле.
100% ишенсе болот. Мынакей урматтуу достор, көрдүңүздөр, эжекебиз дагы бүгүн сүйүнүчү ойнап атпай кубанып турган учуру. Дагы бир дүйүңүз кут болсун эжеке. Буюрса сиздер дагы үйлүү жайлуу болом десеңиздер, биздин компания коркпой эле кайрылсаңыздар болот. Буюрса биз сиздерге жардам бергенге ар дайым даярбыз.